Мен Мияров Мирбектин мыйзамдуу келинчеги болом. Свидетельство о заключении бракебиз бар. Биз 18 жылдан бери үй бүлө куруп келебиз. Ортобузда 5 балабыз бар. Уланова Хабиби ошо Мияров Мирбекти жамандап, жалган жалаларды айтып келет социальный сеттерге. Анын баары калып, ошо Мияров убагында баланын диагнозун угуп алып, анан кийин ушу таштап кеткен деп атат. Ал чын эмес, ал убагында биздин ажырашуубузду талап кылыптыр бул кыз. Анан кийин биз жолдошум экөөбүз акылдашып $70.000 квартираны алып бергенбиз. Ал азыр $700 тапшырып, анын өзүнүн кызыкчылыгына жумшайт. Андан тышкары дагы машина алып берген, салон ачып берген, аны сатып салды. Андан тышкары дагы Израилга жөнөткөн, мыкты профессорлорго көргөзүп келди. Андан тышкары дагы 500.000 сом берген. Аны өз кызыкчылыгында ата-энесин чет өлкөгө жөнөтүп, эс алганга жөнөтүп салыптыр. Ошон үчүн биздин ишеничтен чыгып кеткен бул кыз. Анан кийин, если сен женский солидарность деп коет, убагында ошондой касиетиң бар болсо, 5 балалуу өзүңдөн аябай эле чоң эркекке эмнеге жабыштың эле, эмнеге жабышып тийдиң эле, эмнеге жүрдүң эле туурабы? Андай да суроолор туулуп келет. Биздин ушу 9 ай болуп калды. 9 айдын ичинде бизге эч тынчтык бербейсиң. Биздин ата-энебизге чейин келесиң, биздин үйгө чейин келесиң. Биздин кыздарыбыздын WhatsApp номерине чейин жазып аттың, атасын мени жамандап, ала биздин кички балдарыбыз садикке барат, ошо садиктин директоруна чейин чалдың, угроза кылып, мен балдарды бирдеке кылып кетем деп. 26-июнда сотубуз болмок. Ага келбегендин айласын таап биздин үйгө келип, провокация кылып, аңдып туруп, биздин 1,5 жашар баласын менен коюп кетейин деди. Мен заявление жаздым, андай заявление турат Ленинскийде. Ушунчалык эле азыр бул кыз эми баланы бетине жаап алып эле сбор ачып атат, элдерден акча чогултуп атат, Россияга барам деп атат. Бул балага азыр андай генетический диагноз менен дорогостоящий операция деле кереги жок, уколдор кереги жок. Только эле ошо энесинин ухоту, жакшы ухоту, ошо карасын баласын кечке соцсетте отура бербей, жана оозун жанагында сайдырбай, акчасын ошондойлорго жөнөтпөй, ЛФК ухот керек ал балага. Анан кийин эмне доверенности бербей жатат деп атасың. Доверенностин берген биз бул баланы буга бериш кооптуу. Мунун подружкалары деле айтып атат, мурунку жашоосу бул кыз порядочный эмес экен негизи. Баланы таштап кетти деп атасың. Мисалы көп эле жолу айткам, дагы бир жолу айтып атам публикага. Баланы алып кел, биз өзүбүз багып алабыз, тарбиялап, өзүбүз дарылап алабыз. Бүт ошо Мияровдун бергендерин, чектердин баары биякта бар. Бүт баары далил менен далилдеп беребиз. Анан биздин үй бүлөлүк маселеге урматтуу президентибизди, Канчыбек Кыдыршаевичти бияка биздин маселебизге кошпой эле кой. Ал үчүн сот бар, сотко кел, ошо соттон чечишебиз.